Бүгүн 8-апрелде саясатчы Равшан Жээнбековдун үйүнө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кызматкерлери тарабынан тинтүү жүрүп, ал тургай тинтүү өзүнүн үйүнө эле эмес, карындашынын үйүнө дагы жүргүзүлгөнү маалым болду. Бул туурасында саясатчы Facebook баракчасына билдирүү жазып, атайын кызматта суракта отурганын жана жакындары аркылуу өзүнө басым кысым болуп жатканын жарыялаган. Ал эми аталган маалыматты тастыктоо максатында саясатчы Равшан Жээнбековго байланышканыбызда ал өзүнө жана жакындарына болгон аракеттерди атайын коркутуу максатында уюштурулганын жана келечекте оппозициялык маанайды Кыргызстанда жок кылуу үчүн ушундай басымдар орун алып жатканын билдирди. Ошондой эле Жээнбеков УКМК чыгарып жаткан маалыматтардын бардыгы жалган экендигин жана айласы кеткендиктен жалган жалаа менен карындашына да негизсиз айыптоолор уюштурулганын белгиледи. Бирок Жээнбеков жакынкы убакытта бардыгы жалган экенин, массалык маалымат каражаттарына далилдеп берерин айтты. Менин оюмча бир маанилүү бир 2-3 себеби бар. Биринчиден, менин саясий позициям эртеби кеч мен эгемендүү саясатчы экенимди билишет бийликтегилер. Мен өзүмдүн көз карашымды дайыма айтам. Парламентаризмди өнүктүрүү боюнча, конституция боюнча президенттин шайлоо убагында бир топ идеялык оппозициялык көз карашты көргөздүм да. Ошол жакпай атат. Экинчиден, бул Next телеканалынын позициясы. Next телеканалы бул объективдүү мындай ар тараптуу телеканал, ошол жакпай атат бийликке. Ошон үчүн мен өзүм эмес, өзүмдү түшүнүп атат, эч нерсе кыла албасымды, коркута албасын. Аны али кеткенде ошентип карындашыма жалган жалаа менен уюштуруп атышат мунун баардыгы. Жанагы чыгарып аткан маалыматтардын баары жалган. 77 квартирасы бар экен, анан кийин мындай үйлөрү бар экен деген баары көпчүлүгү жалган нерселер. Баардыгын жакынкы убакта биз массалык маалымат каражаттарына далилдеп беребиз. Баары жалган экен. Бул негизсиз айыптоолор айтабай уюштурулган, коркутуш үчүн, басым кылыш үчүн, келечекте ошол оппозициялык маанайды Кыргызстанда жок кылыш үчүн аракет. Белгилей кетсек, бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкек шаардык сотунун судьясы мыйзамсыз байууга шектелип жатканы боюнча билдирүү тараткан. Ал эми көп өтпөй эле ал судья саясатчы Равшан Жээнбековдун карындашы Мира Жээнбекова экени белгилүү болгон. Саясатчы Равшан Жээнбеков оппозициячыл маанайдагы саясатчы катары белгилүү. Ал буга чейин парламентаризмди өнүктүрүү, конституция жана президенттик шайлоо убагында оппозициялык көз карашты көргөзүп, ар дайым өз саясий позициясын көрсөтүп келген.